Эстафета танкового биатлона. Добрались до полуфинала. Киргизия и Таджикистан. 31 августа. Киргизские республики. Болельщики. И вот 62 километра в час. Хорошая скорость. Не была Киргизия. Есть цель. Бүгүн Россиянын Алабино полигонунда танк биатлону 2021 мелдешинин жарым финалы болуп өттү. Анда экинчи дивизиондогу командалардын ичинен Кыргызстан менен Тажикстандын танкисттери жарышка түштү. Бул жолку оюндун шарттарына ылайык эки мамлекеттин тең үчтөн экипаждары катышып, алар белгилүү бир тапшырмаларды аткарган соң эстафетаны кийинки экипажга өткөрүп беришет. Ошентип оюн талаасындагы кызыктуу мелдештин жыйынтыгында айлампаны айлануу убактысы боюнча Кыргызстандын 3 экипажы тең Тажикстандын экипаждарынан мурда жетип келди. Натыйжада Кыргызстан тапшырманы жалпы 2 саат 23 мүнөттө аяктаса, Тажикстан 2 саат 38 мүнөттө аяктады. Ал эми Тажикстан коюлган 24 бутанын бирине да тийгизе алган жок. Кыргызстан 24 бутанын 5-өнө тамай атып, жарым финалдын жеңүүчүсү саталды. Бир сөз менен айтканда, Кыргызстан бүгүнкү оюнда биринчи орунду ээледи. Мы благодарим всю команду. Сборная республики Кыргызстан выступила в эстафете танкового биатлона в полуфинальном заезде. Командир танка старший лейтенант Шаиб Улу Ирызбек, наводчик-оператор ефрейтор Алымбаев Тимирлан и механик-водитель сержант Тыналы Улу Искак.